Wa sunanul wudu'i. Эми дараттын сүннөттөрүнө келдик. Бул сүннөттөрдү аткарсак биз соопко ээ болобуз дагы, пайгамбарыбыздын аркасынан ээрчиген болуп, пайгамбардын шафаатына илешебиз. Sunanul wudu. Дараттын сүннөтү. Ghaslul yedeyni ila rusghayni thalathan qabla idkhalihima fil ina'i liman istayqadha min nawmihi. Ghaslul yedeyni, koldu ol жерге чейин. Кистеби ушул жер билекке чейин, билекти сыбакка кетип калабы, ол жерге чейин. Ушул жерге чейин 3 жолу жууш, бул сүннөт амалдардан. Qabla idkhalihima fil ina'i. Мурда дарат алганда адамдар баягы сууну коюп, анан суудан кол менен алып анан дарат алышкан да. Биздикиндей чөгүн болгон эмес. Эми ушундай боло турган болсо, ошо колун сууга салбастан туруп, ушул колду могул жерге чейин жууп алсын дейт. Бул сүннөт дейт. Анда кандай кылат? Бир аз челекти же болбосо чаканы эңки кыйшайтат да, колун ушул жерден 3 жолу жууп алып туруп, анан колун салып суу алып жууй берет. Эмне себептен? Себеби fil ina'i liman istayqadha min nawmihi. Ким уйкудан турган болсо дейт. Ушул шартпы? Уйкудан турган адам гана колун эки ушул жерин жууш сүннөтпү? Десе жок, бул жалпы эле нерсе, бирок хадисте ушинтип келгендиктен ушуну баяндап коелу. Муну ибара имам Кудурийдин ибарасы, бул сөз. Имам Кудури өзүнүн китебинде ушул жер ушундай кылып айткан. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат, не дейт? Кимде ким уйкусунан турган болсо, идишке колун салбастан туруп, колун могул жерге чейин жуусун дараталарда дейт. Себеби ла ядри айна батат ядаху. Ал билбейт дейт, анын колу кайсыл жерде түнөгөн дейт. Уктап атканда колдор кайсыл жактарга гана кетип калбашы мүмкүн. Мүмкүн нажасат болуп калышы мүмкүн, бир жерлерге неме болушу мүмкүн. Ошол себептен эгерде кол нажасат бойдон жанагы идишке сала турган болсо, сууну нажасат кылып коет. Ошон үчүн биринчи агызып анан колду жууп алат. Мына ушул дараттын сүннөтү экен. Сол колу менен дейт, баягы немени оң колу менен мындай кылып, же болбосо сол колу менен агызып колун оң колуна куюп, анан колун жууп, мына ошентип тазалангандан кийин анан колун идишке салып, анан суу алып даратаса болот. Эгерде чөгүн болсо, анда жөн эле куюп, себеби сууга колу тийген жок, эч кандай зыяны тийген жок. Ва тасмиятуллахи таала фи ибтидаихи. Эми экинчи сүннөтү даратты баштаганда Аллахты зикир кылып, Аллахтын атын эскерүү. Бисмиллахир-рахманир-рахим деп баштаган бул дараттын сүннөттөрүнөн. Сүннөттү аткарбасак эмне болот? Сооптон кургалабыз. Демек, тасмиятуллах фи ибтидаи. Кээ-биркилер эмне парыз деген, кээ-биркилер важип деген. Себеби бир хадис бар, эмне? Пайгамбар ла удуа лиман лам юсаммилла. Ким Аллахтын атын атабаган болсо, анын дараты жок деген хадис бар. Шу хадисти алгандагы, дарат алганда бисмилланы айтпасаң, даратың жарабайт. Бул хадисти биздикилер эмне деп түшүнгөн? Дараттын сообу толук болбойт деп түшүндүргөн. Ким ла удуа деген дараттын сообу толук болбой калат, бисмилла деп айтпасаң. Ошон үчүн бисмилла деп айтууну биздин Ханафи мазхабта сүннөт амалдардан кылды. Бул хадисти имам Тахави рахматуллах алейхи өзүнүн Шархи Маани Асар деген китебинде баяндаган. Башка бир хадисте дагы ва кала алейхиссалам, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, "Мен таваддаа ва закара смаллахи илей таала кана tahуран ли джамиъи баданихи. Ва мен таваддаа ва лам язкур исмаллахи алейхи кана tahуран лима асабал мау." Бул хадисте пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам не дейт? Ким дарат алган болсо, Аллахтын зикир кылып, Аллахтын атын айтып баштаган болсо даратында, кана tahуран ли джамиъи бадан. Бүт денесин жуугандай, бүт денесинен нажасатты кетиргендей болот дейт. Кимде ким даратты Аллахтын атын баштаган болсо, ал ошо суу тийген жер гана таза болот дейт. Демек, кээ-бир адамдардын дарат алганда бисмилланы айтуу важип, милдеттүү дегенине бул хадис не болот? Жооп берип атат. Себеби ал айтат,
Эгер бисмилла дебесе, ошол дарат алган. Сооп боюнча сүйлөп атат да бул жердечи. Бисмилла десең бүт денеңди жуугандай сооп алып атасың. Ал эми бисмилланы айтпай калсаң, дарат алганда ошо суу тийген жерлер гана таза болду деген. Ал негизи намазга дарат алганга жарактуу деген сөз. Бул хадисти имам Байхақи рахматуллахи алейхи, имам Даруқутни хадис китептеринде алып келген. Бирок бул хадисти кээ бир аалымдар эмне алсыз, даиф дешет. Даиф дейт дагы Абу Ханифанын ушу айткан маселеси жараксыз дейт. Неге десе, себеби хадисиңер алсыз болуп атат дейт. Биз айттык, ал пайгамбар Абу Ханифанын бул маселени айткандыгы бул хадисти жазыл электе айтылган 150-жылдарда, 140-жылдарда. Бул хадисти ушуга далил кылып 800-500 жылдан кийин айтып атат. Абу Ханифа ушул хадисти далил келтирди ушуга, же башканы далил келтирди биз билбейбиз. Анан бул хадиске жооп беребиз. Анан мындан башка да хадистер бар. Жана жогору жакта ла уду алиман лам юсаммилла деген хадис деле ушул далилге жарайт. Ал Шарх Маани асардагы далилге жарактуу хадис. Эми бул хадиске жооп беребиз. Бул хадисте Яхья бин Хашим ас-Симсар деген бир хадисти риваят кылган адам бар экен. Ошонун себебинен бул хадис алсыз болуп калды. Силердин Абу Ханифа жана Ханафилер силердин келтирген маселеңер бисмилланы соо бисмилла деп айтуу даратта сүннөт дегенге дурус эмес. Неге? Хадисиңер алсыз дейт. Эми хадистин алсыз болуусунун себеби Яхья бин Хашим экен. Бул киши 225-жылы өлгөн экен хижраттын. Абу Ханифадан кийин жылдан кийин. Абу Ханифа бул хадисти бул кишиден мурда алган. Абу Ханифа 150-жылы өлгөн. Абу Ханифа маселени чечип өлүп бүткөндөн кийин бул 250-жылы өлүптүр. Демек бул хадис даиф боло электе алган Абу Ханифа, эгер алган болсо. Анан биз Бухаридеги сабактарга катышып атсаңар, аалымдардын табакаларын, анан даражаларын айтабыз. Абу Ханифа канчанчы мартабада? Табакада? 5-табакада. 5-даражада. Бул жанагы айтып аткан ушунун себеби менен хадис даиф болду деген Яхья бин Хашим 9-табакада экен. 4 табака аркада. Мындайча айтканда, бул хадис Абу Ханифадан кийин 100 жылдан кийин, канча жылдан кийин? Жок, 150-жылы өлдү, 225. 75 жылдан кийин Абу Ханифа бул киши даиф боло электе алган далилди, эгер алган болсо. Маселени түшүндүкпү? Ханафи мазхабында хадистерди биз ушинтип чечмелеп кетебиз бардыгын. Алсыз деди, алсыздыгын жооп беребиз. Ал алсыз Абу Ханифадан кийин алсыз болгон. Бизге алсыз, Абу Ханифага алсыз эмес. Себеби алсыз болгонун себеби бул киши экен. Бул киши бизге алсыз, себеби андан кийин келип атпайбыз биз. Мына ошону ар бир хадистерди эмне баяндап кетебиз. Ханафи мазхабта далил кылган эч бир хадис алсыз эмес.